Арыбаңыздар урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, жалпыңыздарга жагымдуу маанай каалоо менен автопортрет программасын баштайбыз. Программабыздын бүгүнкү коногу Кыргыз-Түрк Манас университетинин инженердик факультетинин окутуучусу, жаш профессор Мирбек Турдиев мырза биздин конокто. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Саламатчылык, кош келдик, рахмат. Жаш профессор деп калбадыкпы? Дал ушул жаңы илимий даражага жетишиңиз менен куттуктайбыз. Анан ушул жөнүндө кененирээк айтып өтсөңүз. Ошол мындай эмеде 2024-жылы февраль айында Кудай буйрса ошол профессор наамын бизге Манас университети ыйгарды, берди. Бул деген бир күндүк, 2 күндүк эмгек эмес. Ошол бир тегере мындай жалпы түрдө карасак, бир 15-16 жылдык эмгектен кийин ушул наамды беришти да. Анан жаш деген сөз менин оюмча кандай десем, бул Кыргызстанда жаш илим поз адамдардын арасына кирсем керек деп ойлойм. 39 жашымда ушу профессор наамын алдым. Ошо Кыргызстандын эң жаш толук профессор наамын алган илимдин үстүндө жүргөн адамдардын катарына кошулсам керек. Ошон үчүн жаш профессор деп атышса керек. Абдан сону биз дагы сүйүнүп атабыз. Негизи Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти болуп дагы бир четинен. Андан сырткары сиздин өзүңүз менен кененирээк таанышып өтсөк, кайсы жакта төрөлгөнсүз, балалыгыңыз кайсы жакта өткөн, балалык кыялдарыңыз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Мен өзүм Ысык көл аймагынын кулуну болом. 1985-жылы ошол Балыкчы шаарында туулуп өскөм, Балыкчыда өскөм. Балыкчыда ошол номер 4-гимназияда окуп чоңойгом. Анан ошол атам болсо өзү хирург, апам болсо өзү мугалим. Анан өзүм ошол гимназия мектебинде физика, математикалык уклон менен окугам. Анан сиз айткандай ошо бала чагымда эле мага мындай так илимдер жакчы. Ошо так илимдердин ичинен өзгөчө мен математикага кызыкчумун, физикага кызыкчумун, анан өзгөчө информатика сабагына кызыкчумун, анан химияга кызыкчумун. Мындай кичинекейимде эле ошол бир аз ата энем да байкаса керек, бир аз ошол тарапта жөндөмүм бар экенин байкашкан. Анан ошол аркылуу эле кийин университетке тапшыраарда, ал кезде бизде ОРТ деген экзамен жок болчу. Ар бир университеттин өзүнүн экзамени болчу. Ошо аяктан жакшы окуп бүтүп, президентский стипендия алгам. Мектепте окуп жүргөндө жакшы эмелер, социалдык иштерге катышкам. Биздики өзүн-өзү башкаруу мектеби болчу. Мектептин ичинде ошондой система бар болчу. Аякта ошо президентский, анан спикер, парламентский структура болчу. Анан көп нерселерге активдүү катышканга аракет кылгам. Анан ошол убакытта биздин мектепте иностранный, чет мамлекеттен келген волонтерлор бар болчу. Анан бизге ошо англис тилин дагы фундаментин аябай жакшы отургузуп кеткен. Анан ошол эле учурда англис тили да бар, анан физика, математикалык уклон болгон үчүн мындай көп литература, көп мындай адабий китептерди, мындай так табигый илимдердеги китептерди окуганга мүмкүнчүлүгүбүз болду. Себеби мектептин библиотекасы аябай кенен болчу. Ошо. Эми студенттик күндөрүңүз кандай өттү? Негизи эле ушул так илимдер жакта окуган студенттин же болбосо ушул жактагы билим алып жаткан студенттин студенттик күндөрү кандай өтөт? Эми чын айтканда мен башында апам анан атам аябай мени ушундай үйдүн улуу баласы болгон үчүн окутканга аракет кылышты. Университетке келип тапшырып, ошонун ичинен эң мындай биздин атамдын, ал кезде биз жашпыз да, кайсы университетти кандай экенин билбейсиң. Анан университеттердин ичинен тандап отуруп, мен башында мед факультетке тапшырып, КГМга тапшырып көрөйүн деген оюм бар болчу. Ошондо окуйн десем, атам каршы чыгып, сен өзү доктор болгон үчүн андан көрөк бул жаңы технологияларды окубайсыңбы, информатиканы, так илимдер жагын өтпөйсүңбү дегендей кылып анан политехке тапшыргам. Политехтин факультет информационных технологий дегенин өтүп, ичинен кафедра автоматического управления деген өткөм. Анан ошон үчүн управление информатика технических систем деген направление менен окугам. Анан аякта окуп жүргөндө башында эле байкалган. Эмнеге дегенде, биз мектепте окуп жүргөн темалардын баары эле 1-2 курста ошо математика, линейный алгебранын фундаменттери болчу. Анан университетте жүргөндө мындай, чын айтсам, кыйналган деле жокмун. Өзүм кызыкчумун, окучумун.
Анан университеттин жатаканасында жашачумун, аякта жашадым, мен дос балдарым менен чогуу жашадык. Биз чынын айтканда үй тапшырманы өз убагында аткарып, окууга кызыгып, проекттерди өз убагында, китепканада көп убакыт өткөздүк. Анан эми ошол убакта чын эле билим алайын деп окудум. Аябай окуп аракет кылдым. Общежитиянын жашоосун да көрдүм, жатаканамдагы. Ошондо окуп жүргөндө менин мындай жалгыз гана так илимдер жагындагы мындай билимим өнүккөн жок. Менин адамдык сапатым да ошол жакта мындай жаралды, болду дегендей сыяктуу. Себеби деген студенттер менен тил табышканды үйрөндүм, мугалимдер менен сүйлөшкөндү үйрөндүм, элдер менен карым-катнаш түзгөндү үйрөндүм. Менин персоналдык өзүм кандай адам боло турганым ошол жакта акырын өстү да. Анан ошол жерден айтаар элем, университет жалгыз гана билим бербейт. Университет жаш баланын, жаш өспүрүмдүн калыптануусуна аябай чоң салым кошот. Адам катары таза калыптануусуна, билим алуусуна, анан элдер менен карым-катнаш, өзүн алып жүрүүсүнө этика, тарбиясын ушу университет берет. Анан университеттен биз ошонун баарын көрдүк. Ал убакта биздин эми ошол убакта эже агайларыбыз, үчтө эже агайларыбыз бар болчу. Түрдүү национальностьтан ар кандай, кыргызы да, улуттардан, орусу да бар болчу, евреи да бар болчу, гректер да бар болчу, аралаш болчу. Анан политех чын айтканда мага өз убагында аябай жакшы фундамент берди. Анан ошол убакта менин бир досум бар. Азырда жакшы жерде окуатын, өзүнүн окуатын кылат. Курпалаштардын бирөө, Эрмек деген досум мага айтты: "Мирбек, сени көрүп атабыз, бияктан байкап атабыз. Сен ушу илимди казасың, аябай жакшы көрөсүң. Сен кийин окууңду булантышың керек. Жөн эле бул профессияны алып коюп калбашың керек." Ошондо ошонун сөзү мындай аябай мага таасирдүү болду. Себеби сен кийин Кыргызстанга чоң салым кошосуң. Кыргызстандын атын кээ бир жерлерде ушу билбеген элдерге Кыргызстандан келген бала турбайбы, ушу кыргыз турбайбы, мына ушундай адамдарды, ушундай эмгектерди кылат турбайбы деген мындай ой бересиң, пикир бересиң элдерге деген сөз айткан. Анан акылымда калып калган. Анан ошентип кыялым эме болчу. Окуумду чет жакка барып улантсам. Окуумду улантып, кээ бир направленияларда, кээ бир эмелерде мындай аябай мындай жетишкендик мындай илимий иштерди кылсам деген оюм бар болчу. Анан ошентип сиз билимиңизди башка өлкөдөн улантыңыз, билишимче. Эме болду. Ошол жөнүндө кененирээк айтсаңыз. Магистр дипломный защита болду. Баарыбыз өзүбүздүн защитабызды кылдык, өзүбүздүн проекттерибизди көрсөттүк. Анан отуруп эле тааныштар айтып калды. Турцияда ушундай экзамен болот экен. Жыл сайын мындай 50-ге жакын балдарды магистратура менен докторантурага алат экен, окуусун улантыш үчүн. Турциянын эң жакшы университеттеринде деп калышты. Анан экзамен болот экен деп. Ал кезде ТЖС деген экзамен болчу. Түркия мамлекетинин атайын экзамени болчу. Анан ошого барып регистрация кылып койдук. Досторум менен бардык. Анан кийин экзамен болду. Экзамен болгондо ошондой койгондо эң жогорку бал алган 50 баланы алат да барчы. Анан ошо 50 баланын арасында болдум. Анан эмеге Истанбулга Йылдыз техник деген университет бар. Ошол жака магистратурага өттүм. Магистратура менен докторантура биякта биз деген дипломумуз инженердик диплом болгон үчүн 5 жылдык мындай шар эле докторантура кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу да. Магистратураны аттап бүтүпчү. Ошентип Турцияга өтүп, анан Турциянан ошол эле жылы 2006-жылы университет битирдим, ошол эле жылы Турцияга кеттим. Арада эме бербей элечи, бош убакыт калтырбай эле, как раз июльда защитамды кылдым, августтун аягында уже кеттим, сентябрда тиякта окуу башталды да. Бирок Анкарада биринчи 1 жыл ошол жакта убактымды өткөздүм. Себеби биз эми түркчө билбегенибиз үчүн, биз түркчө билим алыш үчүн аякта ошо түрк тилин үйрөнүш керек болчу. Анан 1 жыл түрк тилинин курсуна бардык, атайын Анкарада Гайз университетинде. Андан кийин ошол курстан кийин экзамен берчүбүз. Экзаменден кээ бир мындай уровень деп коет, ошого жеткенден кийин өтсөң, анан сени университетке өткөзүшчү да. Бирок тилекке каршы мен 1 жыл өтүрдүм, баарын бүттүм, бирок Истанбулга бардым. Истанбулга барып университетти көрөйүн деп бардым. Анан Истанбул көрсөм, аябай чоң шаар экен. Өзүбүз эми мындай кичинекей эле жерден барган үчүн мен ошол жактагы динамикага өзүмдүн көзүм жеткен жок да.
что Yıldız Tekникте окуп бияктан жакшы билим аларыма көзүм жеткен жок. Өзүм күчүмө ошол динамикага, ошол жанагы пробкаларга, трафикке, ызы чууга мындай чыдап окуй аламын деп ойлоп, анан кайра келип Анкара аябай жаккан мага. Анкарага келип эме деп коет, мындай частный университеттер бар болчу. Аяктарга барып, мен ушул университеттерде окугум келет. Бирок менин акчам жок. Экзаменден өтө алам, күчүм жетет десем, ошо мен өзүм докторантура, магистратура бүткөн ТОБ деген университет бар. Түркия Орлар Борсалар бирлиги экономия технология университети. Ошол жактан бир декан менен прямо эле кирип барып эле деканды издеп таап, деканга айтып ушундай десем, айтып калды. Кайсы тилдерди билесиң дейт. Англисче билем дедим, түркчө мына. Анан орусча билем десем эле телефон чалып калды бир эме. Вейсель Гази деген ошол менин кураторум, магистратурада кураторум болду. Ага чалып эле сенин балаңды таптым деди. Анан тиги чуркап келип экөө сүйлөшүп калып, ал өзү Болгариядан көчүп келген түрк экен. Болгарияда өз убагында орусча билишчү. Анан ошентип сүйлөшүп калып эле как раз ал кезде окуу башталып элек болчу, экзамендер өтө элекмин. Анан сүйлөшүп калып ар кандай суроолор сурады. Мен өз убагында как раз биякта окуп жүргөндө фундамент аябай жакшы отуруп турмун. Анан анын кызыккан темаларына мен дагы суроолорго жооп берип экөөбүз мындай жалпы бир эме тема таап алдык да. Анан экзамен кылып мындай кылып суроолорду берсем, мен жооп бердим. Анан жактырды окшойт. Анан ошакта эле ошол эле күнү шаар эле чөнтөгүнүн ачкычын чыгарып, лабораториясынын ачкычын берди. Айтты: сен бош убактыңда сабактан кийин, ал кезде түркчө окуп атам дагы элечи. Сабактан кийин бияка келип, отур, иштеп тур, мына компьютер сага берейин, мына мен сага задачаларды берип турам, эсептерди. Сен ошолорду чыгарып тур. Бир көрөлү деди. Макул дедим, ошентип келип жүрдүм. Анан ар кандай эсептерди берип атты, роботтор менен иштечи. Роботторго программа жазып аттым, MATLAB'да программа жазып аттым. Анан эме деп койчу, цифровой обработка изображений деп койчу. Ошо сүрөттөрдү математикалык түрдө биз компьютерде иштетчүбүз. Анан ошолорду берип атып, аягында уже убакыт келди да. Мен айттым, мен Кыргызстанга кетем. Эгерде бияка окубай калсам, анда мен Кыргызстанга кетишим керек. Десем, айтып калды анда. Экзаменге кир деп калды. Англисче экзаменге кирдим. Керектүү экзамендерди тапшырдым. Анан мени аяка алышты. Мени ассистент катары алышты. Профессордун ассистенти катары эме деп коет, мугалимге сабак берүүдө жардам берген ассистент катары алышты. Анан магистратурада алышты. Ошентип окуп баштадым. Ошентип частный университетке кирдим. Башында акча тыйын бир аз кыйын болду. Бирок бир айдан кийин эле регистрация болгондон кийин эле мага стипендия беришти. Мен ассистент болуп иштеп аттым. Стипендиябыз Кудайга шүгүр баардык нерсеге жетип атты. Ошакта мугалимдериме аябай ыраазымын. Мени ошол илимий изилдөөгө жолго салган, ошакта магистратурада эң биринчи жазган макалелерим ошол жакта болду. Анан ошентип магистратурага улантым. Анан кийин убактысы келди, турмуш курдук, үй бүлөм болду, келинчегим, кыздарым дегендей болуп, анан докторантурага уланттым. Анан докторантурада дагы башка темада кылдым. Себеби мен өзүм мындай адаммын, бир нерсени изилдейм, аябай жагат, майын чыгарам. Анан байкайм рационалдуу түрдө. Эгерде бул темада дагы астыга кете турган, мени кызыктыра турган нерсе жок болсо, анда мен мындай варьировать этип тема алмаштырам. Анан мен башында эме жанакы сүрүү системалер деп коет, бул стая деп коет, например, эме карышкырлар чогуу, жалпы чогуу жүрүшөт го, группа болупчу, групповой. Аякта биз ошо роботтордун чогуу жүргөнүн эсептедик. Кандай чогуу жүрүшөт, бири менен кантип кабарлашат, оптимум чечимдер кандай болот депчи проблемаларга. Например, бир жерге баратканда эң кыска жолду кантип тандашат. Ошону биз роботтордун үстүндө мындай айтканда жанакы эме деп искусственный интеллект деп коет, ошону кошуп аракет кылдык ошол убакта. Анан бир жакшы макала чыкты. 2 проект иштедим. Көп Европа мамлекеттерин көп кыдырдым, воркшопторго бардым, көп проекттер, НАТОнун проектисинде катыштым. Анан докторантурага убакыт келгенде бир аз ойлондум. Менин өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм, күчүм башка жерде дагы аябай керектүү болот деп ойлодум. Анан бир агайдын ассистенти болуп жүрүп, электромагниттик талаа деген, электромагниттик толкун деген сабактарды берчи. Анан ошол агайга сурап атпаймынбы, сиз өзүңүздүн изилдөөңүз кандай десем, мен фотондук структуралар менен иштейм. Фотондук структуралар дейт, күндүн нурунан келген электромагниттик толкунду каяка жиберишти, кантип бүгүштү, кантип чачышты, ошо фотондук структуралар кылат. Мен ошолор менен иштейм. То есть нано материал менен иштейм деди. Бирок акылдуу нано материал деди. Кызыктым. Деп анан мага бир тапшырма бериңизчи, мен кылып көрөйүн дедим. Тапшырма берди, кылып көрдүм. Анан мен роботикадан алган билимим
тияка үстүнө кошкондо ошол убакта фотондук структураларды кылып аткан адамдардан дагы жакшы нерселер кыла баштадым. Бат эле бир макалам чыкты. Анан аягында ойлондум, мен бияк чыкта өтүшүм керек деп. Анан өзүмдүн бирки кураторума айткан жокмун, что мен алмаштырам. Защитамды кылдым. Защитам кылып бүткөндөн кийин айттым, агай, мен бияктын китебин жаап атам. Азыр башка жерден жаңы китептин бетин ачып атам. Сизге чоң рахмат. Мени ушундай системага үйрөттүңүз, макала жазганды үйрөттүңүз, академикалык этикага үйрөттүңүз. Сизден чоң ойдум. Бирок мен жолумду азыр мындай жактан улантам десем, ал хорошо деди. Ошентип тиги менин Хамза Курт деген кураторум менен докторантурада ошо менен кылдым. Аны менен кылып жүрүп аябай көп макала жаздык. 4 проект жаздык. Тубитакта проект жаздык, НАТОда проект жаздык, консорциум башка мамлекеттер менен чогуу иштештик. Бүтүп атканда мен 16 макалам болду. 16 макала азыр мода болуп аткан Web of Science деп коет, SCI индекс деп коет. Ошол убакта бар эле болчу. Ана мынча мода эмес болчу, просто биз макала кылып атканда качество, сапат аябай жогорку макала кылчубуз. Азыр элдин баары тапшат Q1, Q2 деп атат. Биз аякта Q1, Q2-сине карачу эмеспиз. Баары эле Q1 болчу. Себеби биз кылып аткан иш эң биринчилерден болгон үчүн. Ошол иштерибиз азыр эң көп актив деп коет, жана цитата алгандардан. 16 макала менен бүтүрдүм, ошентип докторантурамды бүтүрдүм. Анан ошол университеттин тарыхында дагы эң биринчи докторант болуп бүтүрдүм. Анан эң көп макаласы бар докторант болуп бүтүрдүм. Анан ушуну кыргыз бала кылды деп бүтүрдүм. Тиги алыстан келип, эл билбеген жерден келип, ошол жака эл менен катары, ошол жактагы эң кыйын мектептерден бүтүргөн балдар менен бирге окуп, эмгек аркылуу, алган билим аркылуу көп нерсени кылды деп ошо менен бүтүрдүм. Бул менин мындай кыялым болчу да. Себеби бизде да жөнөкөй балдар жок. Бизде дагы таштардын арасында да алтын таш бар дегендейчи. Ошондой нерсени мындай кылдым. Анан кийинкиси уже иштеп баштадым. Кийин 2015-те чоң конкурс болчу бир университетте, частный университет, ТЭД деген университетте. Ататүрктүн өз убагында чоң бир фонд курган, образовательный фонд. Ошол образовательный фонддун астында бир университет ачылган, частный. Аяктан чоң эме болду, конкурс болду. Ошол конкурска катышып, жалгыз мен кафедрага электроникага мугалим болуп өттүм. 4-5 киши катышканбыз, ар кайсы түрдүү университеттерден. Ошол жакта иштедим. Аякта иштеп, анан аякта дагы 2 проект жаздым, 2 чоң проект жаздым, 2 кичинекей проект жаздым, дагы макалалар, көп студенттерди окуттум. Түрк студенттерибиздин баарын жакшы жерлерге аракет кылдым жибергенге. Америкага кетишти асты, аягы Кореяга кетишти. Азыр докторант, жакында Кудай буйрса профессор болуп отургандар бар, мындай ассистент профессор болуп отургандар бар. Илимий изилдөөлөрүн ошо мен өз убагында ошо балдарга чийип берген жол менен кетип баратышат. Мындайча айтканда, ошол мөөнөттүн ичинде мен өзүмдүн кичинекей да болсо мындай школа жаратып, балдарга жөн бердим да, жаш балдардын бир аз да болсо мындай жашоосун бир жолго нукка салдым. Айттым, бул мындай болот, келгиле деп жаш балдардын баарын чогултуп алар менен күнү түнү да иштеп, ушул убакта эмеди айтып кетем, мен келинчегиме да ыраазычылыгымды билдирип кетем. Түнкүсүн, күнкүсүн ошо университетте кечирип жүрдүм. Ошол убакта мага чыдап, мен жанымда мындай ар дайым мындай поддержкасын кылып эметпей жүргөн келинчегиме да рахмат. Себеби мен көп убакытты университетте өткөздүм. 24 сааттын бир 15 саатын, 13-14 саатын университетте өткөзүп аттым да. Ошентип убактым өттү ошол жакта. Мага эң кызык болгону мындай нерсе болуп атат. Дал ушул нерселерди жасап, ушунча эмгек коротуп, анан баягы дүйнөгө эшигиңизди ача алган экенсиз да. Анан ушул эле мырзанын кайра Кыргызстанга келип калышы бул өзүнчө бир таң калыштуу нерсе болсо керек деп ойлойм да. Ушул Кыргызстанга келип калышыңыз жөнүндө айтып өтсөңүз. Ушул суроону көп менин классташтарым, группалаштарым да берди. Эми мындай да, чет жакта жашаган адамдын жашоосун өлкөсүндө жашаган адам билбейт. Сыртта канчалык эмгек кылып, сонун нерселерди кылган күндө дагы сенин ичиңде ар дайым ушул алган эмгегимди, билген билимимди мындай кичинекей да болсо өзүбүздүн элибизге, жерибизге берип койсом, жаш балдарга берип койсом, ошол жаш балдардын ичинен бир 4-5 чыгып, сыртка чыгып, андан да 4-5 чыгып, ушунча чоң бир школа пайда болсо, мектеп пайда болсо, билим ушундай эме пайда болсо деген оюм болчу. Анан эмчин айтсам, мен патриот, өзүмдү аябай патриот деп да айта албайм. Бирок мен мекенчилмин. Мекенчил деген эмне деген сөз? Мен ойлойм, биздин балдарыбызга, биздин балдар кыздарыбызга шанс бериш керек. Мен Кыргызстанга эң биринчи келген себебим, мен ушу кыргыз биздин кыргыз элибиздин өспүрүмдөрү,
жаш балдар менен иштегим келди. Буларга бир мотивация бергим келди. Мына силерге окшогон мен эле. Мен деле тээ жака чейин барып кылып келдим. Силер да колуңардан келет. Чет жака баргыла. Дагы бир мисал. Мен бардым, кылдым, анан кайра келдим. Это можно. Ал комфортный зона деп коет. Комфорт зонадан чыктым. Жашоом жакшы эле болчу. Но бияка кылып келип эмгектенгим келди. Аз да болсо бир жерден кармап салымым кошсом, аябай аз келдим барайчы мүмкүн. Бул идеалисттик нерсе тияк бияк. Эми менин көз карашым ошондой. Мен ошондой үй бүлөм менен көчүп келдик. Келинчегимдин иши жакшы болчу, баары сонун болчу. Көчүп келип бияка эмгек кылабы деп келдик. Себеби аз да болсо бир салымыбызды кошолу. Анан ушул менин кыялымды ишке ашырыш үчүн Манас университети аябай мен үчүн аябай чоң жол ачып берди, эшиктерин ачып берди. Себеби деген мен ошол эле системадан кайра ошол эле системага келдим. Бияктан мүмкүнчүлүктөр чоң болду. Студенттери дагы эң күчтүү студенттер бизде. Алар менен иштеген дагы оңой. Анан ушул эле нерсе менен дагы Манас университетинин жетекчилигине ыраазычылыгымды билдире элем. Себеби деген менин потенциалымды көрүп, мага ишенип, мындай кап эшиктерин ачып кел бизге иште, мындай жаш балдар менен иште деп атканда. Ошо анан эң негизги эле максатым мен биздин Кыргызстандын эң чоң потенциалы болгон бөлүк деп коелу, бул жаштар. Жаштар менен иштеш менин максатым. Себеби Кыргызстандын кен байлыгы, суусу, анын сыртындагы Кыргызстандын эң чоң потенциалы, мындай билинбей турган потенциал. Айсбергдин ылдый жагы чоң, өйдө жагы ичке го. Ошо ылдый жагында турган потенциал жалып турган биздин жаштар. Себеби деген мен ойлойм, биздин жаштар аябай оор турмушту көрдү, жакшы турмушту көрөбү. 90-дордон кийинки жаштар, 90-жылдары, 95-96, 2000 жылдарга чейинки Кыргызстанда жаш оор эле болчу. Ошол убактан сыйрылып кетип, өзүнүн бирдеме кылган жаштардын баары азыр жакшы жерлерде. Мына азыр кийинки поколениябыз жакшы жашоодо чоңоюп атышат. Бере турчу нерсебиз аларга эң биринчи тазалык, адамгерчилик. Анан эме деп коет го, чынчылык, честность деп коет го. Себеби деген бул үч нерсе, анан эмгек, жалкоо болбош керек. Бул төрт нерсе ар бир адам өзүнө кылгандай сезилет. Өзүнүн профессиясын кылгандай, өзүнө акча тапкандай, өзүнө кылгандай сезилет. Бирок ар бир адамдын өзүнө кылган нерсеси бүт мамлекетке пайдасы да тиет, залакасы да тиет. Ошол эле мамлекетке кылган пайдасы, залакасы дүйнөгө да пайдасы да, залакасы да тиет. То есть, мындай айтканда, ар бир адам кылып аткан иши чынжыр менен кылып аткан ишине байланыштуу. Бүт баарыначы. Бири-бирине да байланыштуу. Ошон үчүн биз биякта студенттер менен жалгыз гана сабак түшүндүрбөй, ошол жакта дагы адамгерчилик жагын, биргелешип иштөө жагын, бири-бирин түшүнө билүүсүн, бүт нерсени үйрөткөнгө аракет кылабыз. Себеби бир мугалим жалгыз гана мугалим эмес. Ошон үчүн эскиден кыргыздарда мынтип койчу, эл агартуусу, эл агарткан адам депчи. Агарткан деген эмне сөз? Бул ошол караңгы жерден сыртка чыгарган, жапайычылыктан сыртка чыгарган деген сөз. Мындай этиканы, карым катнашты, тазалыкты, чынчылдыкты, инсаний принциптери болгон, жашоого болгон көз карашы болгон, мындай жалгыз өзүн гана эмес, элди ойлогон, мамлекетин ойлогон, дүйнө жүзүн ойногон, глобалдык масштабта мындай сапаттуу кишилерди чыгаруу да мугалимдикичи. Себеби биздердин максатыбыз эмне? Биз максатыбыз бизге бир эме берилет, мындай там бышпаган бир структура берилет. Ошону биз бышырып, тазалап, анан кийинки процесске беребиз. А бизден эгерде туура эмес нерсе кетип калса, андан кийин мындай чынжыр түрдө туура эмес нерселер кетет да. Ошон үчүн азыр мугалим аябай көп нерсени чечет. Жүрүм туруму менен, баскан турганы менен, сүйлөгөн сөздөрү менен, кылган мамилеси менен биздин окуучуларга, студенттерге мисал катары берет. Себеби студенттер айткан сөзгө эмес, көргөн көзгө, уккан кулакка ишенет. Азыркы социальный медиа аябай өнүгүп турган учурда биз эң биринчи биздер мисал болушубуз керек. Мугалимдер сүйлөгөн сөзүнөн баштап, жүрүм турумуна чейин мындай өрнөк мисал болушубуз керек да, жаш балдарга жол көрсөтүш керек. Жаштарды бир жакшы сөз менен, потенциал деген сөз менен жакшы сүрөттөп өттүңүз. Анан дагы кененирээк айта кетсеңиз, мугалим менен ошол студенттин ортосунда мамиле кандай болушу керек? Мындай,
любой бир система хаоска айланып кетпеш үчүн бир иерархия болуш керек. Бул биринчиси. Бирок иерархия диктатурага айланбаш керек. Эми как инженер катары айтып атам. Иерархия дисциплина менен байланышат бири-бири менен. Дисциплина түрдө ар бир, мисалы үчүн мугалим менен студенттер. Бирок ошол эле убакта бул аябай сложный бир схема болгон үчүн мугалим менен студенттин арасындагы жалгыз гана бир мындай дисциплина, иерархия менен байланыш эмес, дос мамилесинде болуш керек. Ошол эле учурда мугалим балдардын көйгөйлөрүн уга билиш керек. Ошол эле учурда керектүү учурда катуу айтыш керек. Керектүү учурда мактап коюш керек. Керектүү учурда тамашалаш керек. Себеби бул студенттерибиз ата-энесинен бизге берилген аманаттар. Айтат, элге айтчу эле, ай балам, бул мына медресеге алып барып баласын таштаганда молдого же эмеге айтыпчы, мына сөөгү меники, эти сиздики. Тарбиялаңыз деп. Азыр деле ошондой. Айыл четинен, Баткенден, Казармандан келген балдар биякта окушат. Ата-энеси бизге ишенип берип атышат. Ушу баламды окуткылачы, ушу баламды дүйнөнүн адамы кылгылачы депчи. Анан биз келип эле окубай келдиң деп жазалап, начар бааны берип же мындай кылгандын ордуна биз аларды менен сүйлөшүшүбүз керек. Эң негизги нерсе сүйлөшүш керек. Чечиш керек, баланын көзүнөн билинет. Мугалим психолог болот. Жалган сүйлөп атканын да билет, же ичинде бир кандайдыр бир көйгөй болуп сабакка кыла албаганын да билет. Мугалим экинчи ата-эне. Ата-эне өзүнүн баласын жаман жакка түртпөйт. Ошондой эле да, ошон үчүн мамиле кылдаттык болуш керек. Мындай кыз балага башкача мамиле, эркек балага башкача мамиле, ошо студенттерге башкача мамиле болуш керек, мындай кылдаттык менен. Анан эркелетчү жерин эркелетип кой. Бирок мындай айткандай эмени билиш керек да, иерархияны билиш керек. Себеби деген жоопкерчиликти үйрөтүш керек. Требовать этчү жерден кат требовать этип коюш керек. Но балдар да түшүнүш керек. Себеби балдардын кээ бирөө ар кандай социальный статустан келет. Бирөө жетиштүү жерден келет, бирөө жетишпей турган жерден келет. Анан бири-бирлеринин арасында дагы социальный статустар өйдө болгондо дагы буларда дагы ар кандай проблемалар чат. Ошолорду байкап, түздөп, балдардын отургандан бери ким каякта отуруп атат, кандай сүйлөшүп атышат, жооп бербеген эмнеге жооп бербейт, келсең деп аны менен сүйлөшүп, психологиялык бир иш да. Анан эгерде ошентип отуруп балдарды бири-бири менен сүйлөшкөнгө, команда болуп иштегенге, себеби бир айткандай жалгыз тал токой болбойт да. Баарын бириктирип, анан ошо камырдан эзип туруп сонун нерсе чыгарса болот да. Бул бир айтканда бир жагы эксперимент, бир жагы да чын иш. Анан бул ишти сүйүш керек. Студенттер менен убакыт өткөзүш керек. Анан менин ишим болду деп эле келип сабакты түшүндүрүп коюп эле кетип калган бул иш эмес менин оюмча. Студенттер менен, себеби бул аманат. Бул азыр мындай ойлош керек да, Кыргызстандын келечегин биз түптөп атабыз. Мугалимдер түптөп атат. Азыр биз кандай өзүбүздү алып жүрсөк, кандай сабактарды берип, кандай нерсени берсек, балдарыбыз ошондой болот. Туура эмес жолго турсак, туура эмес кетет, туура жолго турсак, туура кетет. Мунун жоопкерчилигин ала билиш керек. Анан бирдеме болсо эле балдарды күнөөлөбөш керек. Издеш керек. Балдарда проблема барбы? Сүйлөшүш керек. Азыр деген уже индивидуальный подход болуп калган. Азыр биздин Манас университетинин студенттери да аябай көп эмес. Бир группада максимум 20-25 бала. Булар менен бирден сүйлөшө аласың. Убакыт жетет. Ошон үчүн мен колдон келишинче Турцияда кылган өзүмдүн бир педагогикалык философиям бар. Мен бияктан да ошондой кылган. Себеби деген ар бир бала, ар бир студент мен үчүн аябай дээрлүү. Себеби ар бир студент үчүн мен күрөшөм. Чын айтсамчы, мына мен студенттерим да билет. Мындай азыр сизге идеалистик нерсе айткан жокмун. Ар бир студентим үчүн күрөшөм. Канча студентим мага келип, агай, мен мондай болуп атат, мондой болот дегенде отуруп алган, мен сааттар сүйлөшүп, керек болсо чай ичип, жашоону түшүндүрүп, коркпо, болот баары, болот деп аракет кылам да. Себеби мен ар бир студентим үчүн, мен үчүн аябай керектүү нерсе. Себеби бул Кыргызстан үчүн келечегинде аябай чоң роль ойная турган, келечекте бир адам, бир точка, бир чынжырдын бир бөлүгү да. Кайра эле сурообуз ошол илимий багытка келсин. Дал ушул Кыргыз-Түрк Манас университетибизде азыр кесиптештериңиз менен болобу же болбосо студенттериңиз менен кандайдыр бир илимдин үстүндө иштеп жатасыздарбы? Ооба, биз келгенде эле мен студенттердин баарын чогултуп, ошонун ичинен темаларды берип, анан өзүмдүн иштерим жөнүндө мындай түшүндүрүп берип айтып, анан кызыккан балдар башында көп болот. Анан бара-бара убактысы болбойт, же кызыкпай калат, бирден болуп жетет, аягында бир 2-3 эле бала калат. Ошо 2-3 бала менен иштеп атам. 3 балам, 3 студентим бар.
общий 4 студентим бар, бирок бирөө мен ага мындай как куратор катары кылып атам, ал теманы түшүнөм, бирок мен өзүмдүн түздөн түз илимий багытым эмес. Түздөн түз илимий багыты болгон 2 студент менен иштеп атам. Булар 4-курстар. курстар. Булар менен азыр Кудай буйрса биз 2 макала даярдадык. Экөөнү тең бу эмеде IEEE Photonics деген бар конференция. Ошо конференцияга Италияга жиберип жатабыз. Анан аяктан эгерде сөзлүү деп коет, мындай презентацияны мындай сөз менен кыла турган, айтып кыла турганды кабыл алса, аякка барып мен сунуп берем. Анан бул 2 баланы даярдап атам. Турцияга магистратурага даярдап атабыз. Анан эгерде Кудай буйрса, аякка барып магистратурага. Дагы 2 баланы аны да аларды да даярдап атам. Алар электроника багытында кылат, берки 2 бала электромагниттик багытта кылат. Анан дагы жакшы нерсе айтып кетейин. Былтыркы бүтүрүп кеткен студенттерибиздин бирөө Кудай буйрса 1 жыл даярданып Америкадагы эң жакшы университетке магистратурага кабыл алынды. Yale деген университетке кабыл алды электроникага. Ал эң алдыңкы дүйнөдөгү 10 университеттин арасына кирет электроника. Бирөө болсо магистратурада окуп атат. Эмеде Турцияда Konya техник университетинде. Өзүбүздүн колубуздан эле чыккан балдар. Анан өз агында өз айткандай биздин балдар мындай жакшы бир илимий багытта бир условия түзүп берип койсоң, шарт түзүп берип койсоң, кете кала турган, өзүн өзү көтөрүп кете турган балдар. Анан иштеп атабыз Кудай буйрса. Эми ушул сиздин багытыңызда, электроника багытында тактап айтканда, Кыргызстанда илим жасоодо мындай келечек барбы бизде? Себеби деген бул азыр электроника электрика бөлүмү, биздин өзүбүздүн бөлүмүбүз, Яктаманас университетинде. Бул Кыргызстанда жаңы бөлүмдөрдөн болуп айтылат. То есть бул гибриддик бөлүм. Өз убагында биякта энергетиканын ичинде электротехникасы бар болчу. Электроника, микроэлектроника деп отдельный бөлүнчү, ал болсо информационный технологиянын ичине кирчү. Азыр болсо биз экөөнү бириктирип койдук инженерный факультеттин ичинде. Бул Кыргызстанда жаңы багыт, дүйнөдө бирок жаңы багыт эмес. Дүйнө уже иштеп атат бул жөнүндө. Көп ачылыштардын бар ушу бөлүмдөр менен, эң күчтүү бөлүмдөр. Турцияда экзамендерден эң жогорку балл алгандар электроника, электричество жана электроника бөлүмүндөгүлөр. То есть эң күчтүү балдар. Кыргызстан эмнеге биякта азыр биз ушул аябай керектүү болуп атат? Себеби деген ошол эле мына жакында көрдүк ар кандай жаңжалдарда мындай пилотсуз учкуч, беспилотниктер деп коет. Ошолордун жардамы менен көп нерседе биз жеңдик. Мисалы үчүнчү, аны колдонуш керек, аны жасаш керек, аларды эксплуатациялаш керек ошо биздин балдар. Ошол эле энергетика системинде жаңы технологиялар өтүлөт. Ошо айтканда искусственный интеллект, системаны оптимизация кылганда бүт эле жаңы багыттар. Ошол эле электроника аспаптары, электричество аспаптарын оңдоодо, жазоодо, жаңы нерселерди иштерди кылууда, илимий багытта электромагниттик толкундар, ошол эле жанакы эме деп коет, оптический коммуникация биримдери деп коет. Мына азыр эле көрүп аткандай фиброоптический кабелдерге байланышкан аппараттар, алардын иштеп чыгуусу, например, оптимизациясын ошо биз эле кылабыз. Айткандачы. Анан илимий багытта өнүгүү үчүн аябай эле көп мүмкүнчүлүктөр бар. Анан мен да ойлойм, биздин мамлекетибиз эмени багытты, илимий багытты аябай жакшы жактан карап, бизге окшогон жаштарды четте көп кыргыз балдар бар. Илимий багытта иштеп жүргөн. Ошолордун баарын чакырып келип, же эметип бир бияктан бир определенный мындай илимий бир структура түзүп, эски структураларды колдон келсе, алар эгерде өнүкпөй турган болсо, пайдасы жок болсо, аларды акырын терминация кылып, жаңы структуралар түзүп, ошолор менен Кыргызстандын илимий багытын жаңы ачылыштарга жол ачып кылса деп ойлойм да. Ошондой ниетим бар да, например. Келечекте Кыргызстандын жана айтпадым потенциал жаштар депчи. Ушул эле потенциал эртеңки күнү чоң ачылыштарды кылат. Ушул эле балдар сыртта иштеп жүрүшөт. Эмнеге Кыргызстанга келип иштешпейт? Мүмкүнчүлүк болсо алардын келейин деген көздөр. Келейин деген көздөр. Себеби баардык биз ата энебизден тарбия алганбыз. Өз жерибиз, өз элибиз деп. Анан ойлойм, Кудай буйрса келечекте мамлекетибиз да жакшы жолдо баратат. Азыр өнүгүү жолунда жакшы условиялар түзүлөт, жакшы шарттар түзүлөт, дагы жакшы иштер болот. Акырын болуп атат. Бир күндө болуп кеткен нерсе жок. Мындан 15 жылкы мурунку менен азыркынын убагында айырма асман менен жерди. Элдер, жаштар көп нерсени түшүнүп калышты. Интернет ресурстар аябай ачык. Көп нерсени окуп калышты, билимди алып калышты. Өзүндөрүнүн жанын өздөрү багып аракет кылып атышат. Анын баары бир күн болосун, бир күн жемишин берет. Берип да атат.
чет өлкөдө билим алып калган, чет өлкөдө көрүп келген адам катары азыркы биздин ушул Кыргызстандагы билим берүү системасына кандай баа бересиз? Эми чын айтсам мен билим берүү системасына баа бергеним туура эмес болуп калат деп ойлойм. Неге дегенде бул билим берүү системасы аябай комплекстүү, бири бири менен чырмалышкан бир система да. Ичинде мындай мектеп билим берүү системасы бар, университет билим берүү системасы бар, илимий. Анан мен ойлойм, азыр мына акырын ошо кредит системасына өтүшүптүр бүт университеттер. Бул кредит системасы баллонский система, бул аябай жакшы система. Балдардын өз алдынча өнүгүүсүн дагы, өз алдынча иштөөшүн дагы аябай мотивация кылган система. Менин эң негизги ойлогон нерсем бир аз кадр жагынан кыйналып атсак керек дейм да. Себеби деген бул системада иштебей, советтик структурада иштегендер азыр ошол системаны алып келатат. Бир аз литературный базабызды жаңылашыбыз керек, жаңы технологияларды алып келишибиз керек, жаңы көз караш керек, жаңы визион керек дегендейчи. Анан ойлойм, бара дагы жакшы болсо керек. Ушундан дагы жакшы болсо керек. Просто азыр ушу кадр маселеси тар болуп атса керек. Кадр болсо, мындай жакшы специалисттер болсо, бул алып кетсе, жаманбы, жакшыбы бир системабыз бар, билим берүү системасында. Иштеп атат. Жыл сайын окуучулар чыгарып атабыз, жыл сайын инженерлер чыгарып атабыз, ар кандай специальностьтагы кесиптерди чыгарып атабыз. Студенттерибиз чет жакка кетип, аябай аякта өнүгүп атышат. Жаман да жакшы да болсо, биздин бир системабыз бар иштеп аткан. Мен ойлойм, мындай башка көз караш, мындай башкача көз караш дегенде эле жаңы таптакыр системаны жок кылып эмес, акырын варьировать этип, мындай карап иш кылса, мен оюмча болот деп ойлойм да. Электроника бөлүмүн айтып калдыңыз, жаңы түзүлгөн бөлүмдөрдүн деп. Бул тилде, кыргыз тилде билим берүү мүмкүнчүлүгү кандай? Негизи эле баягы окуу куралдары жетиштүүбү ушул тилде? Тилекке каршы бул бөлүм эме болгон үчүн, мындай жаңы бөлүмдөрдөн болгон үчүн азыр биз көбүнчө литератураны ошо Турциядан келген литератураны, Түркия мамлекетинен келген литератураны колдонтабыз, Американ литературасын колдонтабыз, ошо китептеринен. Анан мен уже баштадым, өзүмдүн колдонгон литератураларымды өзүм кылып, текст кылып, лекцияларымды которуп, кыргызчага которуп, кээ бир теримдерди уже которуп, тилчилер менен да сүйлөшүп, бияга кандай болот деп. Кудай буйрса, бул биздин өзүбүз Манас университетинин студенттери үчүн биринчиден ошо лекцияларды кыргызчага, терминологиясын кыргызчага которгонго аракет кылып атабыз. Литературалар бар, кыргызча литература бар, бирок эски, жаңылаш керек. Себеби күнүмдүк заманбап технологияга шайкеш болгон литератураларыбыз тилекке каршы аз, жок эсе. Мына бара ойлоп атам, бизге окшогон жаштар иштеп, аракет кылып литературанын санын көбөйтөт. Биз азыр Манас университетинде ошо көбүнчө фундаментальный сабактарды өзүбүздүн специальностьибизде, кесибибизде кыргызча бергенге аракет кылабыз. Анан эмеге, кесипке байланыштуу сабактарды түркчө аралаштырып, эме кылып беребиз да, түркчө кыргызча аралаштырып беребиз. Анан балдарга түшүнбөй калганда которуп бергенге аракет кылабыз. Көп нерсени мындай студенттер үчүн аябай мүмкүнчүлүктөр көп түзүп беребиз да. Литература мындай интернет тармактарда аябай эле көп. Просто кыргыз тилинде бир аз тартыш. Программанын жүрүшүнөн пайдаланып дал ушул жаштарга сиздин кеп кеңештериңизди уккум келип турат. Менин кеп кеңешим мындай да. Мен өзүм мындай адаммын, мисалы үчүн мындай көчөлө ойлонуп атканда мен эмнени жакшы көрөм бул жашоодо депчи. Бул жашоодо эмнени жакшы көрөт экен? Мен узун жол жүргөндү жакшы көрөм. Таң калдым мен ошого. Узун жол жүргөндө ойлонот экенмин. Бир жерден бир жакка баратканда көп ойлонгон ойлордун баары узун жол. Анан келинчегим айтып атат, узун жол жүргөндө кечки сүйлөбөйсүң деп, машина айдап баратканда сүйлөбөйсүң деп. Сен муну сүйлөбөйм, себеби ойлоном. Ойлонуп, ошол жактан көп ойлонуп атып, көп проблеманы ошол жакта чечем, башымда чечем. Биягы мындай кылсам мындай болот, тиндей кылсам мындай болот деп. Анан ушул эле нерсе мени көп саякат кылчумун, чет мамлекетке көп барчумун, ошол убакта жол ойлончумун. Анан балдарга эметим, мындай советим жаш балдарга. Өзүңөр эң жакшы көргөн нерсени көп кылгыла. Китеп окуганды жакшы көрсөңөр китеп окугула. Спорт кылганды жакшы көрсөңөр спорт кылгыла. Бирок кызык кыла. Күн сайын жаңы нерсени үйрөнүш керек. Аз да болсо аз. Бир күндө жана англис тилин үйрөнүп атканда кээде
аябай башында аябай каты кирип алат дагы 100-200 сөз жаттап алат, андан кийин уже күйүп калат. Бүтти, жаттабайт. Андай эмес. Күндө 2 сөздөн жаттаса, жылдын аягында уже 600-700 сөз жаттап калат. Мисалы үчүн эсептегендечи. Анан ошол сөз, ошол жаттаган сөздөр калып калат. Ал эми сен күндө 100 жолу 100 сөз жаттап салсаң, ал калбайт. Ошон үчүн акырын, адым-адым бир стратегия менен, алыстагы максат менен акырын кылыш керек. Акырын баскан адам көпкө чейин жетет дейт. Ач көздөнүп бүт нерсени бир убакта кылам десең, биринчиден күйүп каласың. Күйүп каласың. И мотивацияң болбойт. Ошон үчүн эң негизгиси ойлонуп иш кылыш керек. Бул бир. Экинчиси сабырдуулук керек. Үчүнчүсү мындай дисциплина менен өзүң көздөгөн багытты адым-адым жылыш керек. Анан эң негизгиси менин оюмча эмпатия деп коет. Эмпатия деген сөз каршы тарафтагы адамды түшүнө билүү. Өзүңдү ошол адамдын ордуна коюп ойлонуу. Ушундай нерсе болгондо ар бир адамда, ар бир инсанда озон дүйнө жакшы жакка өзгөрөт. Анан балдарга айтат элем, балдарга эмпатия кылганды үйрөнгүлө. Любой адамдын ситуациясына киргенди үйрөнгүлө. Ошондо силер ошонун оюнан карай аласыңар. Чынында эмне мындай болуп атат депчи. Любой конфликтти, кандай гана конфликттин ситуация болбосун, сразу чечкенге аракет кылбагыла. Ысык кезинде аябай проблемный. Шашпагыла, ойлонгула, сүйлөшкүлө, чечкиле. Анан мындай жашоодо опыт алганды үйрөнгүлө. Тажрыйба. Ар бир тажрыйбаны үйрөнүш керек. Ошондон бир сабак алыш керек. Анан элден сураганды уялбагыла да, бирөөнөн жардам сураганды уялбагыла. Бирөөнөн совет сураганды уялбагыла. Мына азыр деле мен кээ бир ситуацияларда чоңдоруман совет сурайм. Профессор агайларымдан совет сурайм, ата-энемден совет сурайм. Бияк мындай болот эмне? Себеби адам баласы үйрөнөт, өмүр бою үйрөнөт. Үйрөнбөй туруп, өзүңдүн эгоңду астыга чыгарып туруп, кыйшак басып алгандан көрөк, мен эгомду артка түртөм, үйрөнөм, анан түз жолго керек кылам. Ошонун эгону, жана напис деп коет го, бастыра билиш керек да, кээ бир учурдачы. Себеби антпесе кыйкырып эле бирдеме менен талкуулап эле кылып салсаң болот. Ысык мененчи. Ошон үчүн советим балдарга сабырдуу, адамгерчиликтүү, кайрымдуу, анан өзүнүн оюн түз так билген, анан мындай астыга умтулган бир стратегиялар менен акырын жүргөн адамдардан болууну каалайт элем да. Сиз менен негизи сааттап отурууну да каалайт элем, сүйлөшүп, бирок бизге берилген вакыт дагы соңуна келип жетип калыптыр. Сизге эркин микрофонуңузду суналы. Эми чын айтсам рахмат ушинтип чакырганыңарга. Анан бул ийгилик, ошо профессордук бир эми жылдардын жыйынтыгы иштеген. Ошон үчүн мен бияктан биринчиден өз ата-энеме, жора жолдошторума, апама, атама ушул деңгээлге чейин алып келип келген. Анан мен келинчегиме, кыздарыма аябай таазим кылам, рахматымды айтам. Андан кийин мен ушул университеттин жетекчилигине да рахматымды айтам. Неге дегенде алар ушул келип мага эшигин ачып, кел иште, биякта эмгектен, ушу балдар менен, кыргыз элинин балдары менен жаңы нерселер чыгар дегенине да аябай рахмат. Мага ишеничтерине да, ишеничин актайм деп ойлойм. Анан Кудай буйрса келечекте Кыргызстаныбыз өркүндөп өссүн, ден соолукта болсун. Мамлекетибиз эч качан ар кандай түрдүү сыркоолордон, экономик болобу, ар кандай түрдүү сыркоолордон алыс болсун. Биз ушунча жылдар бою аякта турсак, дагы ушунча жылдардан дагы көп аякта туралы. Аякта тик туралы мамлекетибиз менен. Анан элибиз ыймандуу болсун, жерибиз сак саламатта болсун. Ошол, андан башка эмне тилейбиз? Вактыңызды бөлүп келтиргениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында эле аябай жакшы кеңештериңизди берип, өзүңүздүн баягы жасап өткөн жолуңуздагы башыңыздан өткөн окуялар же болбосо тажрыйбаңыз башкаларга дагы жакшы сабак болот деп айта алам, башкаларга дагы жакшы үлгү болот деп айта алам. Өзүңүз айткандай. Ардактуу көрөрмандарыбыз, сиздер Автопортрет программасында Кыргыз-Түрк Манас университетинин инженердик факультетинин окутуучусу профессор Мирбек Турдыев менен болгон программаны көрдүңүздөр. Аны мен Элдер Асылбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.